мисалы мен бир жака чыксам эле кыргызча сүйлөйсүзбү десем, я не понимаю кыргызский язык деп ошентип чыгат да көбүнчөсү. Анан кийин мен дагы түшүнбөйм, ал да мени түшүнбөйт. Башында келгенде ошондой болгон болчу. Азыр болсо мен орусчаны да бир аз түшүнүп, үйрөнүп калдым. Анан алар орусча сүйлөсө деле мындай түшүнүп жооп бере алам да. Башында болсо андай эмес. Анан кийин бир кызыктай болуп калат экенсиң да. Анан ойлойм да, неге Кыргызстанда туруп силер кыргызчаны сүйлөй албайсыңар, неге орусча сүйлөйсүңөр депчи. Мен ойлойм, биз кытайлык кыргыздар ошо чоң Кытай, ушунчалык көп эл, бүт Кытай эл арасында башка улуттардын арасында туруп өзүбүз кыргыз тилибизди сүйлөп, өзүбүз кыргыз тилибизди сактап калдык. Эмне үчүн Кыргызстанга мен келген кезде мындай жолдо жүрсөң деле, нар жака чыксаң, бери жака чыксаң бүт орусча сүйлөшөт, орусча менен жооп беришет. Анан кафеге кирсең, здравствуйте деп сүйлөшөт го. Анан биз болсок саламатсызбы дейбиз. Анан ошол жагы аябай таң калтырышат. Биз Кытайда туруп ошо кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилибизди сактап калганга аракет кылабыз. Кыргызстанда болсо өз жеринде турушуп, өз жеринде турушуп, кыргыз тилин мындай кээ бир кыргыздар кыргыз болуп кыргызча сүйлөй албаганына аябай таң калыштуу болгон да, эмне үчүн депчи. Анткени бул жакта кыргыз мектеп дагы бар. Анан кийин бүт баары көбүнчөсү кыргыз болуп бул жакта турабы. Бирок алар орусча сүйлөшөт. Анан кийин я не понимаю кыргызский деп ошондойду көрсөм бетине такка деп берим келет да. Сен мындай жапайсыңбы, айылдык эле кыргызча сүйлөйт, сен орусча билбейсиңби деп ошентишет да. Негизи менин оюмча биз кыргызбыз да, анан өз тилибизди сүйлөшүп бул уят эмес дегендейчи. Өз тилибизди сактап калышыбыз керек, өз элибизди сактап калышыбыз керек, жерибизди сактап калышыбыз керек дегендей. Ошол үчүн азыр дагы Кытайдан көп кытайлык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келип атышат. Алар деле башында келгенде кыйналышат, анткени бул жак көбүнчө орусча болуп атышат. Биз деле аябай кыйналганбыз. Анан кийин ошо кыргызча сүйлөсөңүздөр жакшы болмок, бизге оңоюраак болмок деп.